Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Кезекте объектив көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз дал ушул медицина тармагы жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Анткени коронавирус пандемиясы келгенче медиктерди карапайым элдер кандай көрчү эле, азыр аларды кандай көрүп калды. Деги эле бүгүнкү медицинанын өксүгү менен жетишкендиги тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Анын үчүн студиябызга Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык борбордун жетекчисинин орун басары Токтогазиев Бакыт Токтогазиевич келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул студияда көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын сиздер менен. Рахмат, биздин чакырууну кабыл алып келип маек куруу алдында турабыз. Алгачкы эле суроо мындай болсун, эми ушул башында айтып кеткендей, ушу коронавирус пандемия деп калдык. Дүйнөнүн баардык булуң бурчунда жайылып, азыркы учурда 7 миллиондон ашык жарандар ушул илдетке чалдыгып калышты. Коом арасында, деги эле эл арасында ушу ак халатчандарды, медиктерди ушул пандемия башталгыча калк арасында мындай тетири көз менен карачы десек болот да. Анткени ушул тармактын баары коррупцияланып келишкен, ушул тармакка бетин ары кылсын деги эле бир жакшы сөз укчу эмеспиз. Азыр тескерисинче ушу сиздерди бир баатырга теңеп калдык да. Деги эле азыр ушул кыргыз медицинасынын абалы кандай? Ушул жөнүндө кеп салсаңыз. Ооба, ушул акыркы бир 10-15 жылдан бери ушул докторлорго ушул урмат сый деген кетип калган. Ушул эми мисалы баардыгыбыз эле аракет кылабыз, ошо канча колубуздан келишинче ушул бейтабыбыз жакшы болуп кетсин деп дарылаганга аракет кылабыз. Бирок баягы эми кээ бир нерселер бар, биздин колубуздан келе турбаган нерселерден бирдемке болгондо эми адамчылыктын мындай ачууланганда ар кандай ошол кишилердин көз караштары аябай эле бузулуп калган болчу. Азыр болсо дагы ошол азыр кичине ошол көп кишилер чыкты, ыраазычылыктарын билдирип, ошого, конечно, эми биз өзүбүздүн адамдын ыраазычылыгын алалы дебей эле, биз өзүбүздүн жумушубузду так аткарганга жана ошол берген антыбызды жана ошол окуган билимибиздин баарын, эмгек алгандын баарын, ошонун баардыгын бир чоң бир жетишкендикке алып келип, анан ошол бейтаптарды дарылаганга бүт максаттарыбызды, ошол максатыбыз да биздин өзүбүздүн. Анан эми айтып кете турчу нерсе, бул Кыргызстандын эми ошол Совет Союзу өзү ажырагандан баштап ошол системабыз жыл сайын же 5 жылда бирден ошол модернизация деп ошол ар кандай талаптарга келип, жана ошону өзгөрүлүштөр болгон. Себеби ошол мамлекеттин башчылары өзгөргөн сайын ар кандай дагы ошол системабыз өзгөрүлүп, анан ар кандай мындай кыйынчылыктарга эметти. Анан бир акыркы ошол бир 20-25 жыл аябай эле ошол медицинабыз кичине кыйналып келди. Себеби ошол мамлекетибиздин ошол кыйынчылыктардан, ар кайсы кыйынчылыктардан ошончо кыйналып калдык. Анан эми азыр кичине турукчулук пайда болуп, ошол кичине бир алдым алай жана өзгөрүлүштөр акырындан эми жылыштык болуп баштады, буюрса деп коелу. Ар кандай ошол жаңы методикалар, жаңы бир дарынын лечениялары, анан Кыргыздын көп эле ошол дарыгерлери мисалы чет мамлекеттерге барып окуп келип атат. Ошол өзгөчөлүктөрдү окуп келип, өзгөчө киргизип, ошол ар кандай мындай жакшы иштер, жакшы нерселер болуп атат. Себеби башка мамлекеттерден ошол биз да калбай жаңы аппараттарды алып, жаңы операциялар жана жаңы методика, ошо диагностикалык аппараттарды алынып, анан бир акырындан кичине ошол жаңы кадамдарды баштап, өзгөчөлүктөр башталды да ошол. Жаңы кадамдарга баштап атабыз деп атасыздар, бир системага келдик деп атасыздар да. Ушул эми медициналык академиянын алдындагы медициналык борбордун, башка азыр жеке менчик дарылоочу борборлор да көп, мамлекеттик борборлор да көп. Сиздердин медициналык борбордун өзгөчөлүгү, анан жетишкендиги тууралуу айтсаңыз. Ошол биздин медициналык борбор ошол медициналык академиянын астында ошол
бир структура деп эсептелинебиз биз дагычы медициналык борбору. Анан эми дүйнө жүзүндө ушундай тенденция бар болчу да, баягы ар бир медициналык академия или институт болобу, эмне болобу, ар бир өзүнүн клиникалык базасы болот да. Себеби студенттер болобу, ординаторлор болобу, врачтар болобу, алар себеби теоретический базадан сырткары клинический да база болуш керек да. Себеби ошол жерден эле практика өтүш керек болот. Практиканы себеби эми мисалы бизде медицинала, конечно, теория эң чоң маанилүү, бирок практикасыз биздин врачтар эми врач болуп кыйын да, врач болуш. Жана ошол себептен ушундай окуу илимий жана дарылоо борбору ачылган ошол медициналык академиябыздын ошол структурасында болуп. Ал биздин өзгөчөлүгүбүз эмне? Себеби бизде мисалы ошол биздин медициналык борбордо медицина академиянын кафедралары бар. Ошол жакта сразу эле сабак беришет, ошол жерде практика кылышат, ошол жерде консультация кылышат. Кыйын случайлар болот. Ар кандай мисалы баягы Бишкек шаарында эле эмес, эми баягы бүткүл Кыргызстан боюнча ошол келип баягы мисалы кыйынчылык диагноз бир коюлбай кала турчу нерселерден бизге келип ошондой баягы профессор, доцент болобу ошолорду чакырып консультация кылып, кандай кылабыз, буга кандай дарылоо кылыш керек деп ошону өзгөчөлүктөрүбүз бар. Себеби ошол медициналык академияда бүт боло турган профессорлордун баардыгын ошол жерге чакырып консультация кылып ошол жакшы болот. Жакшы да, ошол ошол жерден өтөт экен да. Бир эле жерден ошол профессорлорду издеп жүрбөй деген ошол бир кыйын случайларда ошол жактардан эле профессорлорубузду жана башка ошо медициналык академияда иштеп аткан врачтарыбыздын баардыгын чакырып ошол жерден консультация кылып же дарылап ошол бир жерден кылынат да. Ошол өзгөчөлүгүбүздүн бири да. Техникалык базасы жагынан? Техникалык базабыз жактан дагы аябай ошол акыркы бир ушу 3 жылдан бери техникаларыбызды, жаңы техникаларыбызды алып, ошол дүйнө жүзүнө мындай талабына ээ келе турчу техникаларды алдык. Кайсы жана диагностика жактан болобу же лечение, хирургический лечение жактан болобу, кайсы тарап жактан болсо дагы ошол жаңы диагностика жана жаңы аппараттарыбыз баардыгы турат да. Ошол башка мамлекеттердин, ошол Евросоюздан болобу, Америкадан болобу жана Япония, Кореянын основной аппараттары турат да ошол. Бул темага ананыракта дагы кайрылып келели. Эми биздин темабызга жараша ошол кыргыз медицинасы башка чет элдиктерден же Борбордук Азиядан канчалык деңгээлде мындай арттабыз же алдыдабыз? Атаандашуу барбы? Байкалабы? Эми атаандашуу байкалганда эми баягы чет өлкөлөр менен мисалы башка чоң деген өлкөлөр менен эми кичине атаандашуубуз, конечно, кыйыныраак болуп калат. Себеби ошол медициналыбыз кичине артта калып калганбыз. Эмне жетпейт мисалы? Мисалы эми баягы в основном аппаратурадан кичине кыйынчылыктар бар. Так биздин врачтарыбыз аябай эле күчтүү. Себеби бүт эле мамлекеттер башка мамлекетке барбасын, биздин теоретический базабыз болобу, чыгып баардыгы эле мактап келишет да. Ушундай кыргыздар аябай өжөр жана мындай ошол бир жумушту алсаңыздар аягына чейин чыгарып, анан ошол себептен кыргыздын мисалы дарыгерлери дүйнө жүзүндө ошол иштеп жана окуп эмгектенип келишет да. Жетишкендиктери деп эмнени? Эми жетишкендиктери болгондо ошол биздин мисалы неме да, бул ошол теоретический базабыз менен жана ошол жана ушундай канчалык кыйын болбосо дагы ошол өзүбүздүн бейтаптарыбызды ошол дарылап, техникабыз ушунчалык өнүкпөсө дагы ошолорду дарылап жана мындай бир кыйынчылык деле болгон жок да ушуга чейинчи. Буга чейин кыйынчылык буга чейин кыйынчылык деле болгон жок да. Азыр эми кайра сиздердин ушул борборго кайсыл оорулууларды көбүрөөк кабыл аласыздар? Кандай бейтаптарга жардам бересиздер? Эми бул биздин медициналык борбордо бүт баардык медициналык кайсыл тарапкана болбосун ошонун баардыгын алып келгенбиз да. Мисалы баштан баштап бутка чейин дегендейчи. Бүт мындай ар кандай тараптын баардыгы бар. Ар кандай тараптын диагностикасы бар. Баардык нерселердин баары операция кылынат. Кайсы гана эме болбосун
ошо бардык тарапка биз ошо мүмкүнчүлүгүбүз ошол болду да, себеби биздин артыкчылыгыбыз дагы ошол башка илимий борборлорго жана частный медициналык борборлорго айырмачылыгыбыз ушул бардык тарап болуп атат да. Кадрдык системасына Кадрдык системадан эми мисалы кыйынчылык жок. Биздин кадрдык системанын бардыгын мисалы ошол медициналык борбордо ошол бир айырмачылыгыбыздын дагы биреси ушул жаштарды алып келип, анан жаштарды баягы чет мамлекеттерден окутуп келип жана ошол бияктан Кыргызстандан ушундай бир айырмачылыгы болгон үчүн ошол кадрларды алып, кайра дагы бир жаңы ошол кадам таштап, ошол бир жаңы диагностика болобу, жаңы лечение болобу, ошолордун бардыгын ошолорду чет мамлекеттерге чыгардырып, окуттуруп дагы мындай ошол артыкчылыгын дагы кылып атабыз да ошондой. ушул артыкчылыгы бар чет мамлекеттерде окутабыз деп калдыңыздар, өзүбүздүр дагы тарбиялайбыз дедиңиздер. Анан азыркы жаштардын арасында, азыркы учурда ушул медик болом деген жаштардын кызыгуусу кандай? Аябай эле мисалы ушул могул сиз айтып калдыңыз, бул ошол вируска COVID-19 боюнча ошо вируска байланыштуу элдин баары ошентип бардык эле кичинекей балдар кайсы үйгө кирбесин кичинекей балдар баягы бири менен эле ойногон oyun ушул болуп калды. Баягы сени дарылайм деп анан эми мисалы өзүбүз деле ошол сабак берип студенттерге сабак берип атканда мисалы көп эле азыр алар ошол деңгээли наоборот ошол жанталашып ошол окуганга, ушул медициналык илимин алганга мындай наоборот көп тырышчылыктар пайда болуп калды да ошол. Биз жана жогоруда айтып кеттим, пандемияга чейин, ушул ооруга чейин элдердин аң сезими, элдердин ой толгоосу ушу медиктерге аябай өзгөрдү депчи. Медиктердин ою кандайга өзгөрдү мисалы? Эми медиктердин ою деле эч кандай өзгөрүлгөн жок. Себеби биздин өзүбүздүн основ эң эле ошол эң биринчи максатыбыз эле ошол бейтаптарды дарылаш керек, алдын ала алыш керек болот, ошол профилактический депчи. Анан эми биздики ошо эч кандай өзгөрүлгөн жок. Биз ошол өзүбүздүн максатыбызды гана жолдоп келебиз. Анан ошол максатыбыз менен ошо келатабыз да ошол. Мына ушул оорунун келгени, Кыргызстанга келгенине мына 2 айдан ашып кетти. Ошо жаңы башталар алдында дагы карапайым элмес, ушу ак халатчандар дагы аябай бир коркуп тургандарын билдиришти эле да. Азыркы учурда абал кандай ушул тармакта жүргөн адам катары айтсаңыз? Эми ошол тарапта мисалы башында коркунуч сезим баардыгыбызда эле пайда болгон. Анан эми азыр кичине ошол ар кандай дүйнөлүк чоң лабораторияларда жана исследовательский бир борборлордо чоң мисалы анализ кылынып, ошондой изилдөөлөр болуп атат. Анан эми азыр башында эчтеке билбечүбүз, муну кандай кылабыз, кандай дарылайбыз деп. Анан эми азыр ошол орусча айтканда свет в конце конеля деген ошол мындай жарык бир пайда болду кичине. Анан эми ошол кантип ошол ар кандай мисалы ситуацияга байланыштуу кандай тактиканы кылганыбыз дагы кичине билинип калды да. Анан ошого жараша мындай азыр кичине коркунуч сезими артка кайтты. Азыр мындай кичине туруктуулук дагы пайда болду дегендейчи. Анан ошол себептен мисалы азыр мындай коркунуч деле ошо коркунуч сезимдери жок болуп калды эми азыр. Азыр ар бирөөбүз эле ар бир жаран өзүнүн максатын кылыш керек. Мамлекет айтып аткан ошо карантинный мераларды сактап, анан биз врачтар эми өзүбүздүн ошол так максаттарыбызды аткарсак эле ошол жеңебиз буюрса. Эксперттер дагы көп айтып келишти эле да, ошого чейин бул оору келчү болсо биздин медицинабыз эч кандай мындай туруштук бере албайт дегендечи. Ооба айтыпчы. Азыр эми эл арасында мындай коркуу сезим бардык жакта эле жоголуп калды. Ошол эле учурда жана сиз айтып өткөндөй карантиндик чараларды көбүнчөсү кармабай келип атышат да. Анан министрлик ошол эле республикалык штабтан кабарлап атышат, ушул оорунун экинчи толкуну башталып кетиши толук мүмкүн депчи. Ага кандай туруштук? Ошол эми экинчи ошо толкун пайда болуп кетпешинин себеби ошол ар бир жаран өзүнүн ошол милдетин, жарандык милдетин аткарыш керек да. Мамлекет жана медициналык ошол министерствобуз ошол баардык ошол чараларды кылып атат, бирок андан сырткары да ошол ар бир жаран өзүнүн милдетин аткарып, ошол карантинный
мераларды сактап, баягы масканы кийип, ошол ар кандай дезинфекциялык растворлор менен колдонуп, өзүнүн үй бүлөсүн, мисалы алар эч кандай эме мамлекетке зыян келтире албайт, бирок алар өзүнүн үй бүлөсүнө эле зыян келтирип коюшу мүмкүн да. Ошол себептен ар бирөөбүз эле ошол карантиндик мераларды сактасак элек, баардыгы ушул экинчи дагы ошо толкунда болбошу ыктымал да. Ошол ар бирөөбүз өзүбүздүн мындай милдеттерибизди билип, туура жүргөнгө баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек да. Эми мындан бир аз улактайлы. Негизи эле сиз медик катары жалпы эл ушул коронавирустан сактануу жолдорун күндө какшанып атышып, айтып атышып, мындай коргонгонду бир аз үйрөнүп калдык да. Ооба. Анан азыр сиздердин медициналык борбордон жалпы эле элге деги эле оорубаш үчүн кандай кылыш керек? Деги сиздердин борборго негизи эле ушул врачтарга кайрылбаш үчүн эмне кылыш керек? Өзүнүн ден соолугун кантип сакташ керек? Ошол эми эң эле мисалы мурунку мурун айтылып кетишинче, эми эң эле бул мындай дарылоонун эмеси бул алдын алуу да. Алдын алуу келип, мисалы эми азыр деген эми мындай кыйынчылык, тоскоолчулук деген жок. Медициналык мисалы кызмат аябай эле мындай ачык да, аябай элечи. Мисалы тааныштарыбыз мисалы ошол Америка эле болбосун, кайсы мамлекет, Европанын деле кайсы мамлекет болбосун, аякта кыйын да. Мисалы ошол эле поликлиникага эле түшүш үчүн алар алдын ала запись кылдырып, бир жумалап, 2 жумалап очередке туруп, анан ушунча кыйынчылык менен барышат да. Анан биздикинде кыйынчылык андай эч кандай жок да. Ошол мамлекетибиз ушундай жеңил ушундай эме жолдорун түзүп берген. Кайсы гана жаран болбосо мамлекеттик болобу же ошо частный тарапта болобу, ушундай же ошо илимий борборлор болобу, оңой эле барып эле мындай запись кылдырып эле определенный мындай өзүнүн кагаздарын өтүп эле ошол медиктерге кайрылат да. Анан эми ошол алдын ала оорубаштын себеби эми алдын ала өзүңүздү караш керек да. Мисалы ошол эле ар кандай мисалы тамеки чегүү жана арак ичүү жана жаман ошондой мисалы бирдемкелерди колдонуу, өзүн туура эмес алып жүрүү, мисалы ошонун баарын өзү сактап эле ар бир киши өзүн сактаныш керек да. Мисалы ал себеби же мамлекетке да коркунучту келтире албайт, ал өзүнүн эле ден соолугунун эле ошол себеби Кудай таала менен ар бирөөбүзгө ушул ден соолукту таза бергенден кийин ошону өзүбүздүн максатыбыз ошону таза алып кетишибиз керек да. Жыйынтыктоочу суроосун ушу элдик медицина менен анан бул интернеттин заманында ар кандай дары дармектерди сатып, ушу ооруларды дарылайбыз дегендер да көп чыкты да. Буга кандай кеңеш бересиз? Деги эле ошондойлорго кайрылса болобу? Жок, эми бул негизи эле чын эле мен өзүм эми медицина илиминде жана медициналык ушу тармакта жүрүп калгандан кийин ошол эми өзүнүн дагы бир эмеси бар да, кандай деп айтсам, бир өзүнүн да бир ошо психологический тарап жактан может быть жардам бериши мүмкүн. Бирок эми азыр дүйнө жүзүн боюнча доказательный медицина деген бар да. Ошол доказательный медицина деген бул биздин ар бир дары болобу же ар бир ошол методика лечения болобу, кандай болбосун дагы бул определенно ошол клинический исследование деп коет да. Ошол изилдөөдөн өтүп чыгыш керек да. Бул мисалы чоң мамлекеттерде ошол изилдөөлөр болот. Биринчи жөн эле ошол лабораториядан болот. Андан кийин экинчи этапы бул жанагы ар кандай мышыкка болобу же чычканга болобу ошолордон өтөт, анан кишилерден өтөт. Анан ошо чындыгында ошол дарылар же жана башка ошол медицинанын лечениялары болобу же жана диагностикалык бирден ушундай ар кандай тараптары болсо дагы ошол изилдөөдөн өтүп чыгыш керек да. Себеби изилдөөдөн өтүп чыкканда ошол чындыгында ошол жардам берсе, анан ошондо гана колдонулат да. Колдонулуш керек да. Буларды жанагындай сатууга уруксаат бербеш үчүн атайын мораторий дейбизби же министрлик тарабынан түшүндүрүү иштери, алдын алуу иштери ошол мисалы кандай гана реклама болбосун, ошон үчүн мисалы ар бир рекламада деле ошондой жазылып чыгат да. Ошол ар бир дарыны колдонордо же бирдемкени колдонордо ошол врачка барып консультация кылып,
анан если врач ошол макулдугун берсе ошондо гана да ошол көрүп чыгыш керек да өзү да врач. Себеби ар бир ошол дары болобу эмне болобу ошонун баягы инструкциясында эмеси болот да, өзүнүн эмне өзүнө киргенде ошол дарыда эмне составы эмне болгонучу. Ошол себептен ошону окуп чыгып, андан кийин ошол врач өзү консультациясын берип, ичиш керекпи же ичпеш керекпи, таасир кылабы же организмге таасир кылбайбы, ошону карап туруп анан эметет да. Ошол мамлекет ошол тараптан аябай эле жакшы мындай рекламаларды жазып атат, себеби ансыз да болбойт. Анан атайын ошол министерствонун астында ошол департамент деген бар, лекарственное обеспечение деген, ошол жакта специалисттер ошолордун баарын карап эметишет да. Акыркы суроо эми ушул темабыздын алкагындагы суроону берейин. Биздин медицинаны келечекте кандай көрө алабыз? Эми биздин медицинал ушул тарапта эле ошол эч кандай өзгөрүш болбой эле акырындан ушул кадамыбызды тыштабай эле, токтотуп калбай эле, ушул поезд жүрүп баштады, анан ошол поездди эле токтотпой эле, анан ушул менен кетсек эле буюрса мындай чоң эле жетишкендиктерге болобуз. Себеби ошол эле чет мамлекеттерден ошол Кыргыздын чоң бир уулдары жана башкалары окуп атат. Алар акырындан ошол мүмкүнчүлүк болсо эле же окуусу бүтсө эле келип кыргыз элиме жардам берем дегендер көп да. Анан ошол себептен жана ушул медициналык академияда мындай чоң реформалар болуп атат, ошол бир чоң өзгөрүлүштөр болуп атат. Ушул кадамдарды эле токтотпосок элек мындай чоң ийгиликтерге буюрса жетербиз. Анан кыстырма суроо, бул теориялык жактан аябай алдыдабыз, биз сыймыктангыдай абалда дебедиңиз. Бул техникалык базаны кантип чыңдап кетсек болот? Эми техникалык базадан ошол чет мамлекеттик ошол гранттардан акырындан ошол келип ошол жардам беребиз деген кишилер же мамлекеттер көп эле болуп атат. Эми акырындан ошолор жардам берип, анан акырындан чындап баштадык да. Мисалы мурун ошол областтарыбызда, региондорубузда мындай аппараттарыбыз жанагы кыргызча айтканда, эми кара сөз менен айтканда кыргыздарда лазер деп коет экен, эми ал лапароскопиялык операциялар деп коет. Анан мындай жок болчу. Анан азыр эми ар бир областка коюлду булчу. Ар бир областной больницаларда мындайлар турат да, менин угушум боюнча да. Анан ошол уже бул чоң кадамдар болуп атат да. Өзү мамлекет ошол сатып алып, ошолорго коюп, дүйнө жүзүндө ошо высокотехнологическая медицинская помощь деп коет. Ошонун алдын эми ошолор башталды да, буюрса элибизге жана бейтаптарыбызга ошол чоң мындай разрез кылынбай, чоң операциялар кылынбай, ошол кичинекей разрез менен эле ошол видеокамера менен кирип барып, ар кандай ооруларды хирургический методик менен алганга ошол мүмкүнчүлүк түзүп берди да мамлекетибиз. Сиз кызмат кылган медициналык борбордо жакынкы күндөрү кандай ачылыштарды, кандай эми ошол жакынкы ошол биз ошол илимий борбор болгондон кийин жана дарылоо борбору болгондон кийин бир ошол жаңы өзгөрүлүштөрдү алып келип, ошондой жана ошол мини инвазивный деп коебуз, операциялар депчи, ошол жана аппараттар менен жазылган, ошондой аппараттар менен ошол чоң өзгөрүлүштөр болуп жана чоң операциялар кылынып атат. Ошол мисалы Кыргызстанда жазалбай турчу ошол чоң жоон ичеги же ашказан болобу, кайсы гана ошол ички органдарыбызда болбосун, ошол аппарат менен баардыгы жазылат да. Ошолор жазалып атат. Ошолор жана статья катары илимий вестниктерге жана журналдарга акырындан чыгып атат. Ошол себеби биринчи жазалган деп операциялар ошол кетип атат. Ошондой чоң өзгөрүлүштөр болуп атат буюрса. Рахмат Бакыт мырза, биздин убактыбыз дагы келип калыптыр. Дал ушундай пандемия учурунда убактыңызды аябай биздин студиябызга келип, элдерибизге жакшы маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү медицинанын өксүгү менен жетишкени тууралуу кеп кылдык. Биздин студиябызда Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык борбордун жетекчисинин орун басары Токтогазиев Бакыт келип маек куруп берди. Программаны мен Бакытбек Болсунов алып бардым. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.